فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. بارك الله. Elhamdülillah. Bismillahirrahmanirrahim. Albatta biz köpten beri niyet kılıp жүргөнбүз ушундай балдарга, көз айыз балдарга окуу борбор ачканды. Көз айыз балдар негизи үйдө бош эле отурат, бош убакыты көп болот. Бирдеке менен алек болуш керек олар. Ошон үчүн биз ниет кылдык. Биз өзүбүз да башыбыздан өткөзгөнбүз, канча бош убакыт өткөн, бирок аракет кылып ушул убакыттын үнүн жакшы пайдаланып, убакытты жакшы өткөрүш максатында ушундай бир окуу борбору ачканды ниет кылдык. Көп ушу Кыргызстанда канча көз айыздер болсо, олар ушу кийин көз айыз болуп калгандар, же болбосо мурун көз айыз болсо да бош отургандан көрө илим үйрөнсө жакшы. Илим алган бул парыз. Айтылган пайгамбарыбыз бешиктен кабырга чейин илим алыш керек дегенде. Ошон үчүн ар бир эркек аялга ар бир ошон үчүн илим жолунда бир мээнет кылалы деп ушу борборду ачтык. Бул борбордун ачуудан максат ушул жерден жакшы бир инсандарды чыгарсак, жакшы бир сабаттуу, жакшы бир ыймандуу, адеп ахлактуу балдарды чыгарсак деген ниет менен ачтык, ушу окуу борборду ачтык. Бул жерде балдар келип жазганды үйрөнөт, окуганды үйрөнөт. Негизи тил маселесинде айтсак, тилде арабча, кыргызча, русча да үйрөнсө болот, англиски да үйрөнсө болот, келечекте иншалла алар болот. Бүгүнкү күндө арабча, кыргызча эки тилде сабактар болуп жатат. Сабактарды биз ошо Брайль арабинде үйрөтөбүз, Брайль жазуусунда. По системе Брайля деп коет муну. Бул атайын көз айыздерге жазуу точка чек түрүндө болот. Мындай ыкмаларыбыз бар. Эгер көрсөтсөк, ушул 6 точкадан тамгалар турат. Ошо 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ошо 6 точкадан мына бирөөсү А тамгасы болот. Арабчада алиф болот. Экөөсүн кошуп койсоңуз ба болот. 1, 2 ба болот. Алиф ба. Ушунда та болот. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 экен. Та болот. Кыска айтканда өтө жеңил программа. Жеңил. Көз маселеси биз да туаса көзүбүз ушундай, көзүбүз ажиз. Биз да ушу көз ажиздер интернатын окуп бүткөнбүз. Мектепти окуп бүтүп, негизи ушу мугалим кесибин тандаганбыз. Кесибим мугалим. Жогорку окуу жайда да окуганмын. Ошо көз ажиздерди педагог, дефектолог деп ушундай бир специалист бар бизде. Адистик. Ошон үчүн көз айыз балдарга жаш садикте да иштегенмин. Жаш кезимде окууду бүткөндө көз айыздер балдар бакчасында иштедим. Анан кийин интернатта иштедим. Анан бүгүнкү күндө ушу окуу борборду ачтык. Илимсиз адам өтө кыйналат да. Илим билген адам менен билбеген адам барабар эмес да. Билген албетте жогору турат да. Бизге азыр мүмкүнчүлүк берип атат. Азыр өтө жакшы илим алганда өтө жакшы ыңгайлыктар бар. Жетишкендиктер бар да. Китеп маселеси, кагаз калем маселеси өтө көп бүгүнкү күндө. Китептерибиз жетиштүү, мына жазган окуу шаймандарыбыз жетиштүү, бардыгы жакшы. Бизге спонсорлор жардам берет, бирок спонсорлор алып келип беришет. Ачыгын айтыш керек. Спонсорлордун жардамы өтө чоң болот. Спонсорлор бизге жакшы инсандар көп Кыргызстанда. Ошолор жардам берип, келишип, кандай кемчилик болсо алып берип атат. Азырынча ушундай, биз ошо самгыланы жол керебизди төлөп берип атат. Ошого биз ыраазы болуп атабыз. Барып келгенге жакшы бир инсандар бар экен. Жол керебизди төлөп барып келип атабыз. Кыйналбай, жакшы сабакка келип кетип, саар менен келип кетип. Арабча Куран кыргыз тилинде болгондо өтө ката окулат. Таза араб тилин үйрөнүшкө бекем өзүбүз аракет кылдык. Азыр бүгүнкү күндө үйрөнүп алдык, жакшы. Буга бир көп болду, бир 5-6 жылдан ашты окшойт. Аракет кылып, Куран китеп үйрөнүп, Курандын мааниси, мазмуну ошолор менен таанышып. Бая бүгүнкү күндө адамдар айтат го, ким бактылуу десе, бай адам же бийликтеги адам бактылуу деп. Жок, мен андай деп эсептебейм. Мен ким бактылуу десе, ушу жүрөгү таза, жүрөгүдө тынчылык болгон, ал байлык менен, бийлик менен өлчөнбөйт. Самгыланын эң негизгиси балдар ушу жактан келип, жакшы илим алып, адеп ахлак үйрөнүп, жашоого даярданып, мына бекем болуп, иманы бекем болуп, өзү да бекем болуп,
Кыргызстанга бир жакшы бир кызмат кыла турган бүт лайыктуу инсандарды чыгарыш да биздин ушул жакта план болгон. Аларга ошо илим, Куран окуп жазган, тил, анан башка кесипти да үйрөткөнгө аракет кылып атабыз. Мына компьютерден бүгүн балдар компьютерде ошо арабча жазганды билишет, араб тилинде жазат. Компьютерде да сүйлөөчү программалар бар, ошодон араб тили жазганды үйрөнүштү. Кыскасы компьютер менен жакшы таанышып, аракет кылышып атат балдар. Мен Ош областынын Нокат районунун Исанов айыл өкмөтүнөн 1992 жылғы Жамалидин уулу Садырбек. 2011 жылы ошо травмадан көзүм ооруп калган. Ага чейин мектепти зрачилердин школунда бүтүп, андан кийин үйдө 2 жыл отуруп, андан кийин бул жакта Курандан сабак алып, ошодон кийин эле 2013-төн бери Курандан сабак алып, бир аз динден түшүнүк болуп, көз ооруганда ошондо бир аз стресске кабылып, андан кийин ошол дин жактан сабак алып, жакшы болуп 2014 Бишкекке барып, массажда 2 жыл окудум. 2016 жылы ал жакта аяктап, ошол эле жылы үйлөнүп, Ошто өзүм Анарда турам. Массажда иштейм, 4-чү поликлиникада иштейм. Анын жанында Үмүт деген частный больницада обедке чейин иштейм, обедтен кийин поликлиникада иштейм. Анан бош учурумда колдон келишинче күнүгө эле обедтен кийин бул жака келген аракет кылам. Колдон келишинче 6-чы базар күндөрү келем. Бул жактан Курандан сабак алып, тамгаларды аяктап бүтүп, азыр эрежелерди үйрөнүп жатабыз бул жерде. Көзүм тууралуу андай деле болбойт. Массажды кол менен жасайм, анан көз анча деле көздөн кыйналбайм деле. Болгондо ошол барып келгенде, жолдо бир аз көчөлөрдө машинелерден өткөндө ошол учурда кыйынчылык болот. Бир туугандардын жардамы менен ошол жолдон өткөндө ошо көпчүлүк бир туугандар, жолдо кишилер жардам берип барып келерим. Мен Тажыбаев Замирбек, Бишкек шаарынан келдим. Бул жерге келип окуп атканыбызга Кудай буйрса 2 айдан ашып, мына 3 айга жакындап калды. Кудай буйрса ушул Алланын жолунда ушул илимди алып атабыз. Анан сиз ким аркылуу бул жака келип калдыңыз да? Мен бул жака келгеним ушул Жамырчы деген устазыбыз мага чалып неметти. Ушундай бизде ушундай мадресе ачылып атат, Азиздер мадресеси дегенден ушул жака келгеним ноябрдын этегинде келгенмин. Анан өткөн жылы ошондо келгенибизге 2 айдан 3 айга карап калды жа. Толук көрбөймүн ооба. Эмне себептен болгон ошол толук? Мен көрбөй калганым 97 жылы башыма оор операция болгон. Ошол кезде көрбөй калгам да. Ошондо операциядан улам көрбөй калгам. Канча жашта элесиз ошондо? Ошол кезде 13 жашта болчумун. Ага чейин көргөнсүзбү? Ага чейин жакшы көрчүмүн ооба. Андан кийин эмне кылдыңыз да? Спец мектепте окудуңузбу? Кандай аракеттерди кылдыңыздар? Ага чейин мен андан көрбөй калганымдан 2 жылдан кийин спец мектепте 1 жыл окуганмын. 1 жыл окуп, анан кайра аякта окубай калдым. Ошол жерде окуганым жакшы көп жардам берди да магачы. Бул жерге келип, мына Braille системасын үйрөнгөнгө өтө жеңилдик болду магачы. Бул жашоодо, бул турмуш өзү сабак неме деп коет экен, баардык нерсеге өзү дары мындай неме деп коет экен. Мен мисалы ошол кезде жаңы көзүм көрбөй калган кезде өзүм аябай кыйналып жүрдүм, аябай. Айла жок көнөт экенсиң. Азыр Аллага шүгүр, жакшы эле. Бишкекте, үй бүлөм Бишкекте турабыз. Мен бул жерге келгенибиз жана бир рываят келет эмеспи? Усман, Сафан
разияллаху анхудан риваят дейт. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айткан экен. Силердин эң жакшыңар бул Куранды үйрөнүп жана бирөөгө үйрөткөндүңөр дейт. Ошол биринчиден Алланын жардамы менен Аллага шүгүр дейбиз. Анан экинчиден Алла разы болсун ушул устаздарыбызга ыраазычылык билдирем. Мен өзүм жекече өзүм атыман. Анан окуулар жакшы болуп атат, шүгүр. Анан кыйынчылык жок, Кудайга шүгүр, жакшы. Балаңыз барбы? Бала чакам бар. Бала чака, бир кызым бар. Алар өздөрү жакшы эле отурушат алар. Кандай ялайын деп турсуңар? Келечекте Кудай буйрса ушул Алланын жолунда ушул Куранды алып кетебиз деген ниет бар, Кудай буйрса. Биздин атыбыз Куштарбек, өзү Ноокат районунан болобуз, учурда Ошто турабыз. Бул жакка келгенибизге 4 айдын жүзү болуп калды. Биз 4 айдан бери келгенден бери аябай жетишкендик пайда болду. Өзүбүзгө көп деген жетишкендиктер, араб тилинде көп, жазуу түрүндө, письмо түрүндө көп нерселерди үйрөндүк. Андан сырткары Курани Каримден сабак алдык, көп билбегенибизди билдик. Ошол жерден адеп ахлак жана башка устаздарыбыздын жардамы менен ушул жерге фикир кылган, салым кошкон жалпы инсандарыбызга баарыбыздан Аллах ыраазы болсун. Мына ушулардын жардамы менен биз көп нерсени билдик. Алгач биз биринчи келгенде оңойчулук жараткан эмес да, өтө кыйын болду. Эмнегедир башка окуучулар жазып жатса, мага жазуу түрүндө кыйын болду. Экинчи жагы Курани Каримде өзү тажвид эрежелери бар. Мына ошол тажвидтерди кантип айтып атышат экен, кантип окуп атышат экен деп аябай кызыгуу жаралды. Кийинчерээк акырын барып көнүшө баштадым. Алгач мен бул жерге келгенде араб тилинде канча тамга бар. Мына ошол алфавит боюнча тамга менен тааныштым. Андан соң бардык тамгаларды жаза баштадым жазуу түрүндө. Ак барактын бетине жазуу түрүн түшүргөндөн соң ошол мына ошол жазуулардан өздөштүрүп кеттим. Өтө азыр деле бир аз Курани Каримдерде сложный жерлер бар, татаал. Ошол жерлерде жардам керек болуп калса устазыбыздан сурайбыз. Ошол келгенден бери өтө жылыштык пайда болду. Биз бул жакка келгенге чейин музыка менен алектенчүбүз. Көбүрөөк биз гитара менен, гитараны жакын заниматься этип, ошол гитара менен көп алектенчүбүз. Буга чейин биз жазуу түрүн кичинекей кезибизде Бишкек шаарында атай көз азиздер үчүн адистештирилип ачылган интернат бар. Мына ошол жактан 1-классты аяктаганга чейин ошол жактан илим алдык. Кийин бир аз тагдырга байланыштуу ошол жакка бара алган эмеспиз. Эмнегедир Ошто ачылды, Оштода ачылган. Анан ошол Ошко сени которобуз, Ошко барып окуйсуң дегенден бир аз бул жакка келе албай калдык. Анан бул жакка келип, азыр биз келгенден соң азыр кыргызча да, арабча да жазып жатам. Алхамдулилла, бул негизи Алланын каалоосу болду. Аллах Таала негизи пенделерине кайрылып айтып жатат да, мисалы мен пенделеримдин эки жакшы көргөн нерсесин, мисалы көздүн мазмунунда айтып жатат да бул жердечи. Эки пендемдин эки жакшы көргөн нерсесин алган болсом, ошого нашүгүр болбостон, шүгүр келтирбестен баарына ыраазы болуп, сабыр кылып, Аллах Таалага көп шүгүр менен Аллах Тааланы ыраазы кылып бул жашоодон амалдарды кылып өтө турган болсок, иншалла Аллах Таала өзү айтып жатат, мен ошол пендеме бейишке киргенде аз белек берүүдөн, аз нерсе берүүдөн өзүм уялам деп жатат. Ошондуктан биз бул жакка келгенге чейин музыка менен көп алек болуп жүрдүк. Азыр бул жакка келип, иншалла музыканы таштадык. Себеби өзүбүзгө көп деген өтө жетишкендиктерди алдык. Tukrimunal Kalla çok okuyuz. Kalla balla tukrimunal yatim. Hangisi? Wala tahaduna tahaduna. Bismillahirrahmanirrahim. Менин атым Жамгырчы. Бул борбордун ачылышына себепчи болгон инсандардын биримин. Өзүм демилген менен, менин жанымда шеригим менен экөөбүз көп ойлондук. Көп
кандай десе кам кылдык, ниет кылдык, максат кылдык. Эмнеге дегенде мен да бир күндөрү көзү көргөн адамдар менен ойноп, алар менен чогуу жүргөн бала элем да. Кийин мен да көзүм көрбөй калды. Мындай көзү көрбөгөндөрдүн жашоосу менин башыма да түштү да. Андан кийин бул жерде ушундай борбордун ачылышын көп ойлондук. Эмнеге дегенде бир убактарда мен дагы муктаж болдум ушундай борборгочу. Өзүм аракет кылып көз азиздердин тамгасында үйрөнүп, жазганды окуганды үйрөндүм. Кыргызча, орусча, арабча кеңир өз алдымча жазып, окушту үйрөнүп, өздөштүрүп. Эми бир күндөрү көзүм көрбөй калганда ушундай түшкүлдүк адам түшөт экен да. Эми менден башка да канчалаган көз азиздер бар, туурабы? Кийин көзү көрбөй калган, ошолорду чогултуп, ошолорду эми үйүндө отурган көз азиздер көпчүлүк уктайт. Дагы башка нерсе менен бош убактысы көп. Көпчүлүгү музыкалык аппараттар менен, дагы башка телефон, уйку менен ошентип эле өмүрү өтүп кетет да. Кээ бирлери сыгылгандыктан ичкиликке берилип, жашоодон үмүтүн үзүп, жада калса биз уктук, 5-этаждан өзүн таштап өлгөндөрдү уктум да мен. Мындай бир эле эмес, 2 случайын уктум да, көзү көрбөгөн балдар. Кээ бирлери ичип алып, ушундай ичкиликке берилип, машинага урулуп өлгөн көз азиздерди дагы уктум да. Эми мындай бош убакыттарда туура жашоосу жок болсо, максатын унутуп койсо бала, инсанчы ушундай түшкүлдүккө түшүп, жаман жол деп коебузбу, шайтаний жолго түшүп кетет экен да. Адамдар чын сүйлөйбү же Аллах чын сүйлөйбү? Ошону ойлош керек да. Куран бул чын, хак. Аллах Таала мындай деп айтып жатат да. Куран бул шифа депчи. Ошол шифа бардык адамдарга шифа да. Биз ушул жерде ачканыбыздын себеби көзү көрбөгөн балдарды Куран менен дарылайлы депчи. Бул жерде Кудай буйрса ушундай ат коебуз, ушундай көз азиз адамдардын калыбына келтирүү борбору. Орусчасы исламский реабилитационный центр для слепых депчи. Кудай буйрса ошондой болот бул жерчи. Азыр биз бир гана эркек балдарды гана, ошо балдарга гана көңүл буруп жатабыз да. Канчалаган көз азиз балдар төрөлүп жатат, кийин көзү көрбөй калгандар бүтүн Кыргызстан боюнча. Мен мурда ойлочу элем аз эле көз азиз бар депчи. Көрсө көз азиздер өтө көп экен. Кээ бирлери ата-энеси уялып, элден намыстанып, көз азиз баласын көрсөткүсү келбей, үйдө эле отура берсинчи, курсагы ток, кийими бүтүн го, ойногону бир игрушка алып берип коюп, же телефон алып берип коюп, же музыкальный аспап алып берип коюп, ошо менен эле үйдө эле камап, көпчүлүк ошентип отурат да. Коомго аралашпайчы. Бул көзү көрбөгөндүк, бул кемчилдик эмес да. Көзү көрбөгөн менен калган жагы бүтүн да, туурабы? Акыл эси бар, ден соолугу бар, алхамдулилла. Коомго пайдалуу инсандар боло алат да аларчы. Караңыз, канчалаган ата-эненин көз жашы агып жатат да. Туурабы? Канча баласы оорукчан болсо, ата-эненин жүрөгү ооруйт. Бала ооруса, ата-эненин жүрөгү ооруйт. Эми баласынын көзү көрбөсө, көзү көрбөй калса, ата-энесинин да жүрөгү ооруйт да. Жүрөгүндө гам бар, мындай жүрөгүндө ой бар, ал нерсени бирок жакшы отуруп сүйлөсөңүз айтып берет да. Бирок билдирбей жүрө берет ата-энечи. Эми баласы коомго пайдалуу инсан болуп, өзүнүн жашоосун өзү куруп, өзүнүн тиричилигин, турмушун өзү алып кетсе,
ата эне дагы ыраазы болот да. Бул дүйнөдөн ата эне өткөндө дагы баягы көзү көрбөгөн баласынан ыраазы болуп өтөт да, кыжалат болбостончу. Ал эми көзү көрбөгөн баласы өзүн эптей албаса, ушу балам кандай болор экен, же кор болуп кетеби экен деген да ой болот да ата энедечи. Кудай буйруса ушул жерде балдарды бир аз аракет кылып, көзү көрбөгөндөрдүн таягы бар, биз Америкадан заказ кылганбыз. Жаңы заманбап таяктар. Ошо таяктар менен өз алдынча басканы үйрөтүп жатабыз. Жапжаңы ноутбуктарыбыз бар, компьютерларыбызчы. Ошо компьютерлерде балдарды азыр интернетке туташтыра элекпиз. Кудай буйруса интернет түйүнүнө туташтырып, бүт дүйнө жүзү боюнча информация алып, дүйнөдөн ушундай билим алганга жол ачып жатабыз да. Бул жерде чакан эле үй, бул жер. Бир аксакал үйүнү берди, Аллах ыраазы болсун ошодон. Ушундай деди, иштете бергиле балдарым деди. Ушу канча болсо деди. Эми 3 комнаталы үй. Бир комнатасына класс кылып койгонбуз. Бир комнатасын жатакана кылып койгонбуз. Бир комнатасын кухня кылып койгонбуз. 3 эле комнат. Көпчүлүк эң көп болсо 8 көз аз баланыкына ала алабыз да. Андан көбү батпай калат жатаканагачы. Анан бул жерде балдардын күнүмдүгү эртемен туруп, эртемен биз багымдат намазын окушат балдар. Эртемен туруп дарат алышып, багымдат намазын окуп, андан кийин багымдат намазынан кийин бир аз эс алып алышып, эртеменки чайды ичишет. Поварыбыз бар, Аллах ыраазы болсун, поварыбыз эртемен келип чай берет балдарга. Ысык чай дамдап, нам менен эртемен чай ичишет. Андан саат 9:00 сабак башталат. Сабак 9:00 башталып, биз ошо 9:00 келебиз. Биз күнүгө барып келебиз бизчи. Шеригим Умар кары менен биз үйлөрүбүзгө барып келебиз. Барып келип каттап сабак беребиз да бул жерде. Азыркы биз менин устазым, мен дагы ошо кишиден сабак алганмын. Куран окушту, ушу тамгаларды окушту, ошо кишиден сабак алганмын да өзүмчү. Андан ошо киши менин жанында жүрүп, экөөбүз бекем ниет кылып, максат кылып ушу ишти көтөрүп чыктык да. Биз аракет кылып жатабыз, күн өтүп жатат, убакыттар өтүп жатат. Ар күн сайын биз пайдалуу иш кылып жатабыз деп ойлоп жатам да менчи. Эмнеге дегенде күн сайын балдар, көз аз балдарга жардам кылып жатабыз. Аракет кылып, колдон келишибизче. Бул жерде күнүмдүк ушундай жакшы, кайрымдуу инсандар бар. Мына биз биринчи баштаганда навайканасы бар бир байкеге кайрылганмын да. Бизге нан таш берип туруңуз, сизге күнүгө акча чыгарып беребиз деп айтканымда, ал киши келген дагы, Аллах ыраазы болсун, ушундай деген: мен өзүм илим ала албай жатам, ушул жерде көз аз балдар окуп жатыптыр. Мен сиздерге акысыз нан таш берейин, ошого уруксат бергиле деп сүйүнүп күнүгө ысык нан алып келип берет бизгечи. Канча 8 десек, 8, 10, канча десек күнүгө нан таш берет. Алла ыраазы болсун, ушу жапалакты байкебиз болот. Андан кийин биздердин барып келген жол киребизди бир инсан көтөрүп берип жатат. Биз дагы жолдо өз алдынча баса албайбыз да, кыйналабыз. Азыр бизге эң башкысы муктаж болуп турганыбыз ушул жай, борбор. Ошо азыр бул жерде 3 комнаталы үйдө убактынчабыз да. Азыр үйүнү берген аксакалдын балдары качан келип чыгыңыздар десе, биз кай жерге барабыз эми? Ушунча бала эми дагы билимин дагы күтүп жаткан канчалаган көз аз балдар билимсиз болуп калабы? Эми Кудай буйруса ушундай бир кайрымдуу инсандар болсо, ушундай бир борбордун курулушуна же бир
даяр бир помещение болсо көз аз балдарга жакшы болот эле. Ошол жерде кайсыл жер болсо бизге удобный, ыңгайлуу, шарты бар жер болсо биз ошол жерде ишти жасап кете беребиз, ишти улантыпчы. Өзү мен кичинекей мен зеренам пас болчу. Очки тагып жүрөт элем. Обычный эле көзү көргөн балдар менен чоңоюп, ошолор менен ойноп, ошолор менен сабакка барып, кадимки эле мамлекеттик мектепте окуганмын. Спес интернатта окуган эмесмин. 11-жыл ошо обычный школда окуганмын. Ошол жерде да биринчи партада отуруп окуйт болсум. Кийин университетте 3-курста окуп жатып, жогорку билимдүүмүн өзүм. Спесим математик. Ошмода физматка тапшырып, бюджеттин негизинде. Ошол жакта 3-курста окуп жүргөндө бир күнү эле эме кылсам, коридордордо жакшы көрбөй калдым. Мындай досторум сен тааныбай өтүп кеттиң дей баштады да. Сен мындай эме кылгансыңбы, кыйын болуп калгансыңбы дегенсичи. Сен тааныбай койдуң го деп капа боло башташты. Анан көзүмдү зеренесин текшертсем, очко алмаштырдым, болбоду. Бара-бара түз турган нерселер дагы мындай не деп коет, кыйшык көрүнө баштады да, ирүү-бирүү, жылан болупчу. Түз турган столбалар дагы багынтып ошо кривой көрүнө баштады. Ошентип көзүм жоготком акырындык мененчи. 3-курс, ошондо незаконченный высшее образование болчу. Андан кийин ошондо өтө стресске түшкөм. Үйдө жатып калып, көпчүлүк убактымды ошондо азыр айтып жатам го, көпчүлүк убакыттар көз аздер уйку менен өткөзөт экен депчи. Мен күндүз уктап алат элем да, түндө уктабай жүрө берет элем да. Анан кийин адам кыйналат экен. Үйдө көп отурса, эми ошондо мен карасам 5 жыл артка кеткен экенмин да. 5 жыл. Кийин Аллахыма шүгүр, азыр кубулап жетип алдым. Азыркы эмелерди кубулап жетип, азыркы технологиялар менен үйрөнүп, ошондо көзүм көрбөй калганда өтө кыйналганмын. Сыгылып, стресс болуп, ким менен урушсам экен депчи. Үйдө да тынчтык жок, ошондо ата-энем дагы ошондой кыжалат болгон өтө көпчү. Неге дегенде мен көзүм такыр көрбөй калганда эшикке чыга албай калганмын да. Үйдө отуруп, көпчүлүгү радио угат экен, ондо менин башыман өткөн радио укканмын. Ошентип эле өмүрүм өтүп, анан ойлонгом мен, ушинтип эле өмүрүм өтүп кетеби депчи. Андан кийин Кудай жардам берип, Алланын жардамы болуп, мечитке каттап, азыр өз алдымча кеңири басам, таяк мененчи, таяк атай спес таяктын жардамында. Негизи ошондо өтө оор күндөрдү өткөзгөм. Бирок көрсө Кудай Таала мага жакшылык каалаган экен да. Көзүмдү алып туруп, Кудай Таала мага жакшылык каалаган экен. Буну биз билбейт экенбиз адамчы. Эми көзү көрбөй калды, бечара деп. Ошондо мен да башыма түшкөн. Бирок чынында Алла жакшылык берген экен. Азыркы жашоом мурунку жашоомо караганда мен ыраазымын да. Мурун максаты жок эле, мындай туңуюкта эле жашаган экенмин да. Көзүм көрсө дагычы. Бирок азыр көзүм такыр көрбөйт, бирок азыркы жашоомон ыраазымын. Эч нааразы эмесмин. Шүгүрмүн, ыраазымын. Аллах Таалага эч качан наалыбаймын да азырчы. Эч качан. 1, 2, алла 3, 4, оңго. 1, 2, бай жөнөй да, оң жака. 1, 2, 3, 4. Эми кол түшүрдүк. Эми желкен алдыга айлантабыз эми. Алдыга 1, 2 желкен, 2 желкен алдыга. 1, 2, 3, 4 алдыга. 1, 2, 3, 4. Кайра ачабыз ба кет. 1, 2, 3 алдыга айлантабыз кетти. 1, 2, 3, 4 сыртка. 1, 2, 3, 4 кетти. 1, 2, 3, 4. 1,
2, 3, 4. Sol жаққа қарайсыз, а? Сол оңға қарайсыз. Кетті. 1, 2, сол. 1, 2, оң сол. 1, 2, 1, 2. Аяқтайыз. Ошол жерден оң бұт, сол бұт ұшына тұрыңыз. Кетті, жасадық. 1, жоқ, ондай емес. Бұт ұшыны көтеріңіз. Тұрған жерден, алмақсың. Оң, сол. Бұт ұшырыңыз көтеріңіз. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, бұл жаққа қиғашынан 1, 2. Жоқ, құстар екен. Сол жерден 1, 2. Қайра, алмаштырамыздағы, қайра ошол жерлерді. 1, 2. Ошол жерден башты түз қылабыз. Башты түз қылып, 1, 2 жасадық. 1, 2 сіздағы. Еме, ошол жерден болды. Түшіріңіз бұлдыға? Жүгенді қармайсыз. Түз тұрыңыз. Отырып жеңіл отырып кететкен да бұл. Оланбай, алдырап тұтты ғой. Отырып тұрам. Бада секілді жүгенсіп жаздым. Дан десе сымбатчым нарақа шығып кетпесін. Ондай. Емек түз тұрыз, емек моспа тұрағыз емек. Моспа. Қайда алды? Моспа. Шындай қылып. Күлмек ішінге тұғырды қойды. Қайрақ тұрың еме? Қайрақ тұрыңыз. Құштар байке? Ішке жатағыз еме? Ішке жатағыз. Ішке жатағыз. Мынандайдан жата берейін, а? Үстіне жата берейін. Ішке қайра алдыға. Арқаға. Алдыға, от арқаға. Өзіңіз. Алдыға, арқаға, алдыға, арқаға. Арқа бұз едіп кеп кеттенайды. Болды. Болды, да? Үстіне екеніне. Секите, биrinci sekite. Ova, birinci sekit. Sırası tuttum oldu. Sekite. Oldu. Şöyle, da? Sekit şöyle. Азыр негизи адам ойлонуш керек экен да. Мындай жакшы ой жүгүртсө, эң башкысы адам ой жүгүртүп, Кудай берген акылды иштетип, пайда зыянды ойлонуш керек экен да. Көз көрбөй калгандан кийин эгер азыр көзү көргөндөр ойлонуш көзү көргөндөр бир баш өзүн биздин ордубузга коюп көрсүн да. Эгер Кудай Таалам ушундай кылып сыноо берсе, кандай болот эле да? Ар бир адам ойлонуш керек да. Биздин мисалы үчүн мен көзүмдү алды дейли, кандай акыбал болот? Мен чыдай аламбы, чыдай албаймбы? Азыр бул жерде ушундай көзү көрбөсө дагы балдарчы аракет кылып, көз азиздер тамгасында кыргызча, орусча, арабча тамгаларды жазып, окуп, үйрөнүп, компьютерде дагы жазганды, окуганды үйрөнүп, интернет түйүндөрүнө чыгып, керектүү программаларда иштөөнү үйрөнүп жатат. Эми башкысы убакытты туура пайдаланыш керек да. Эми бул жерде мен көптөн бери жумуш кылам да туурабы. Көптөн бери көз азиз балдарды менен жүрөмүн. Булардын азыр көпчүлүгүнүн максаты жанагындай эмес да. Мен көзүм сакайса мындай кылат элем, андай кылып берет элем деген такыр максаттары жок балдарынчы. Андай ойлору жок да. Балдар, азыркы балдардын ою, мына биз жерде окуп жаткан балдардын ою. Ушу жакшы билим алсам, башка көз азиз балдарга дагы пайдам тийсе деп көпчүлүк ойлонушат. Анан отуруп көпчүлүк сөз кылганда, эми көпчүлүгүнө көз азиздерге керектүү технологиялар боюнча сөз кылабыз да. Эмнелер чыгыптыр, азыр кандай мүмкүнчүлүктөр бар экен депчи. Анан турмуш маселеси жөнүндө бойго жеткенден кандай үйлөнөбүз, анан мурун үйлөнгөндөрдөн сурашат, акыл сурашат. Кандай болот депчи, жашылоочу
кантип турмуш курабыз, ошол маселелер жөнүндө сүйлөшүшөт. Мен Жалалабадтан болом. Атым Нурбек, фамилиям Жаниев. Көзүм ошо 4 жыл болуп калды, ошо орун айынан көрбөй калды. Глаукома деп коет, көздүн давлениясы бар экен, ошо давлениянын айынан көрбөй калды. Дарылатып, Бишкек, Ош, Жалалабад баардык жака барып дарылатып, мүмкүнчүлүк болушунча болду. Көрбөй калды акырында. Биринчи бир аз жүрөк сыгылат. Жүрөк сыгылып, стресс, незрячий стресс деп коет. Ошондой кабылат экенсиң, жашагың келбей, кыйналат экенсиң. Анан менде бир аз илим, динден кабарым бар эле, көзүм бар делечи. Бирок ошондо деле бир аз кыйын болду. Кыйын болуп, бирок ошо динден Алла Тааланын өкүмдөрүн, парыздарын аткарып, намаз окуп, ушу намазга көп убакыт бөлүп, ушу намаз менен болуп болгон үчүн бул стресстен оңой эле чыгып кеттим го дейм. Бизге ошо аябай жакшы шарт түзүлгөн да. Тамак ашы ушул жерде, жатакана ушул жерде, окуу жайыбыз ушул жерде. Биз көчөгө чыгып, ол наркы зданияга барып окуп, анан бул зданияга келип чай ичип, башка зданияга барып жатып, андайга биз бир аз кыйын болот да бизгечи. Азыр бизге аябай жакшы шарт түзүлүп турат. Ошого Аллага чексиз шүгүр кылабыз. Мен мал чарбачылык менен дагы деле үйдө. Азыр өзүңүз чыгып карай албайсызбы же карайсызбы? Карайм. Айылда үйдө кайсы каерде экенин билем да, үйдөчү. Чарбачылыкта өзүм карап, анан бир аз талаадан ошо чөп жыйнап келгенде бир аз жардам керек болот. Ошондо гана чөптөрдү тамашка жыйдырып алгандан кийин чарбачылыкты өзүм кыла берем. 2 уул 1 кызым бар. Мен бул жерге иштегениме 3 ай болуп калды. Мен бул жака ашпозчу болуп келгенмин. Бул балдарга 3 маал тамак жасап берем. Эртең менен келип чайынан, ошо маслалар, ошондой баягыдай тамактар менен эметем. Обедте, кечинде как положено тамак жасайбыз. 3 маал тамак беребиз балдарга. Анан биздин тамактарыбызга, продуктыларыбызга спонсорлор жардам берет. Анан менин айлыгыма дагы бир спонсорлор көтөрүп берет. Ооба, мен биринчи келгендеги сезимди бирок мындай айта албайм негизи. Мен келгенде бирок тамак берип атканда, мынткенде действительно мен 2 күн карап отурганмын булардын тамак жегенинчи. Коркуп, баягы төгүп албаса экен, мынтпесе экен деп 2 күн тамак жебей, мен ушулардын баягы айланчыктап, ушулар ар биринин жанына чуркап барып, ушинтип карап неметкенмин. Уже азыр мен уже бир туугандай болуп эле биз көнүп калдык. Азыр жакшы эле, Кудайга шүгүр, жакшы. Азыр продуктыларыбыз ошо спонсорлор келет, ошолор аркылуу биз тамактанабыз. Болуңуздар, вакыт өтүп жатат. 1:30 берет. Асамсака мен эртип чыгып мен жаңы келгем билбейм. Дарап аласызбы? Ооба. О, сонун болот.